Эрзурум Түркиянын чыгышында, түштүк чыгыш Анадолуда жайгашкан шаар тоолор менен курчалган. Анын эң бийик жери 1900 метрден ашык бийиктикте турат. Шаар бай тарыхка ээ. Эрзурум эски Рим, Византия, Осман империясынын борборлору болгон. Түркия бир гана эс алуучу жер эмес, бул өзүнө бай тарыхты камтыган өлкө. Ал эми Түркиянын чыгышында жайгашкан Эрзурум шаары бул өзгөчө шаарлардын бири. Бул жерде жалаң гана кышкы иш-чаралар өтпөстөн өтө бай өзүнө байлыкты, маданиятты камтып келген шаарлардын бири. Биз турган бул жердеги саат мунарасы 19-кылымга таандык. Бул эмнеси менен өзгөчө десеңиздер, бул жерде өтө бай тарых камтылган. Эрзурум Осман империясы учурунда жакшыртылган. Шаардын чебинин курулушу да ушул мезгилде башталган. Имараттар дагы так ошол убакка таандык. Бул чеп бир нече согуштардын жана түптөө иш-чараларынын жери болгон. Эрзурумду айланган Испирден келдим. Бул жер көрүп тургандай абдан кооз жана тарыхый жай. Тарых унутулбайт. Бул жерлерди көрүп, баарын көз алдыбызда эстеп, ошол эле убакта баалап калалы дейт элем. Баарыңыздарды бул керемет жерлерди көрүп кетүүгө чакырамын. Эрзурум чебинин архитектурасы Осман империясынын архитектурасынын үлгүсүн көрсөткөн объект болуп саналат. Анын дубалдары, минареттери жана башка архитектуралык элементтери бири-бирин толуктап турат. И тогда крепость состояла из двух частей. Эрзурум чеби буга чейин эки бөлүктөн турган. Сиздер көрүп турган чептин дубалы бул ички чеп. Демек ички жана сырткы болуп бөлүнгөн. Сырткы чеп камераны жылдырсаңыз көрүнөт. Бул Эрзурумдун улуу мечити, эң белгилүү болгон Чефте медресеси. Булардын баары чептин ички бөлүгү болуп эсептелет. Ошол убакта чептин долбоорун сунуштап жатышканда сөзсүз түрдө ал эки бөлүктөн болот деп айтылган. Ички бөлүгү аскердик казарма болсо, сырткы бөлүгү калк жүргөн жер болгон. Бүгүнкү күндө Эрзурум чеби Түркиянын негизги туристтик багыттарынын бири болуп саналат. Чептин тарыхый маанисин сактоо жана жөнгө салуу максатында кайтаруу иштерин жүргүзүүгө артыкчылык берилген. 2000-жылдардан бери чепти сактоо жана реставрация иштерине инвестициялар тартылууда. Эрзурум чеби өзүнүн бай тарыхы, архитектуралык сулуулугу жана маданий мааниси менен Түркиянын маданиятында өзгөчө орунду ээлейт. Гүлжан Ажыматова, Өмүрбек Мухтарали уулу, Түркия, Эрзурум шаары.